Бизде блогерлер чыгарышпайбы? Мүмкүн тура эле болду деп адамды өлтүргөндү актап атпайбы? Туурабы? Ошолор ушул мыйзамга жооп береби анда? Бул мыйзамды колдоп күчүнө киргенде именно ушундай адамдар жалган маалыматтарды таратып, коомчулукта дүрбөлөңгө салган, биздин жарандардын укугуна терс таасирин тийгизген, коомго терс таасирин тийгизген жарандарды жоопко тартабыз биз. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Чоң рахмат. Менде мындай суроо болуп атат да, мен сунушту бергем. Эми тилекке каршы айыппулдар боюнча ушуну кичине азайтса жакшы болот эле да. Себеби бизде так эле жалган маалымат менен күрөшүү жөнүндө, жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам бар да. Вот азыр түшүнүксүз болуп калат да. Жарандык кодекс дагы бар. Вот ошондо кантип механизм иштейт? Мисалы, бирөөнүн укугу бузулса, ошол жалган маалымат таратуудан кийин, ал каяка жазыш керек? Мисалы, барып милиция жазат. Милиция жоопкерчиликке айыппулга тартат. Анан еще Минкультурага барып жазабы? Тиги дагы мыйзам бар да. Анан еще үчүнчү вариант бар. Сотко дагы берсең болот да. Ошондо кайсы механизм менен колдонуш керек? Эң биринчи кайсы механизм иштеш керек? Түшүнүксүз болуп калды да. Себеби бул жерде жарандык кодекс бар, укук бузулар кодекс, и дагы еще бир мыйзам ушул жалган маалыматтан коргоо. Кадамдарды айтып бергилечи, эми кантип 3 рычаг болсо, кайсы рычаг менен колдонуш керек? Ким жооп берет? Орозбек мырза, сизби? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, саламатсызбы, урматтуу Эмиль Алдаевич. Дастан Далбаевич, биринчи жарандыкка токтолсок, 19-беренеде бул жана моралдык жана материалдык чыгымдын ордун толтуруу да. Ал субъективдүү кадамдар менен барып жүрөт. Ал эми жалган маалыматтан коргонуу боюнча анык эмес маалыматтардан мыйзам бар, бирок анын санкциясы жок болчу да. Ошол мына бул 109.3-кө кирип аткан, ошонун санкциясы болуп атат. Бул жерде редакциялык, диспозициялык мүнөздө сиздин сунушуңуз кирип камтылган. Ал эми берки мурдагы маселе толук камтылган эмес да. Ал эми өткөнкү мурдагы мыйзамды да назарда тутуп атсаңыз, ал адамды, жеке адамды физикалык жакка байланышкан жанагы шылдыңдоо жана ал мазактоо, ал башка болчу. Бул анык эмес жалган маалыматтардан. Ушинтип үчөө бири-бирин айкалышпайт. Ал эми бул кодекс жанагы анык эмес маалыматтан коргонуунун санкциялык түрдө ишке ашыруу механизмин жөнгө салат да. Жок, ошондо сиз мындай айтып атасыз. Азыр биз ошону кошсок дагы эчтеке болбойт. Керек болсо тиги мыйзам дагы иштейт, бул дагы мыйзам иштейт. Анда керек болсо сайтты блокировка кылсаң болот. Ошол эле учурда айыппул дагы салынат. И керек болсо еще моралдык негизинде моралдык компенсацияны сурасаң болот. 3 механизм менен колдонсо болот деп ушундай мен түшүнүп атам, туурабы? Дастан Далбаевич, анык эмес жалган маалыматтардан коргонууда адам азыр мыйзам долбоорунда бул Ички иштер министрлигине кайрылып, ал сотко өткөзүп берүү жана сот чечим кабыл алуу механизми болуп атат. Ал тиги мыйзамда сайтты блокировка маалыматты алып салуу бул жеке же юридикалык жак ыктыярдуу түрдө жайылтуучу тарап менен 24 сааттын ичинде аны жөнгө сала алат. Ал жөнгө салууну аткарбаса, жаран же юридикалык жак анда ички иштер органдарына кайрылат. Ооба. Анда бул жерде мындай жазыш керек болчу да, диспозицияны. Ошол жалган маалыматтан коргоо мыйзам бузулса, ошондо ошол айыппул салынат деп ушуна жазыш керек болчу. Себеби азыр ушундай норма кете берсе, азыр экинчи окууда каралып аткан норма. Анда одновременно мен милицияга жазам, же мен мисалы жазбайм, башкалар да. Бирөөсү МВД жазат, и одновременно ошол Минкультурага жазат. Одновременно еще сотко бериш мүмкүн да, жарандык кодекс негизинде.
Салбач, мен культура бул жерде жок. Жок, ти жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам барбы? Ал айтып атабызго, ал жаза чара көрүүдө эмес, 24 саат ичинде кылат. Ал эми Так, это тоже жазады. Блокировка дагы жазады. Дастан диспозицияга сиз сунуш бериптирсиз, мына комитеттин корутундусунда турат. Сиздин берген диспозицияңыз өткөн жок. кабыл алынып, бул жерге Толук өткөн жок. Мына бул жерде башкача жазылып турат. Мен башкача норманы бердим. Сиз кичине туура эмес маалыматты берип атасыз. Да, жарым жартылай кабыл алынды. А бирок кошулуп атпайбы бул жерде? Жарандын уюмдардын укугу бузулса, мамлекеттин жана коомчулуктун мага түшүнүксүз болуп калды да, ошондо кантип биз аныктайбыз, мисалы, коомчулуктун укугу. Бул эмнеси? Нарушает права общества деген. Урматтуу Асан Талабаевич, жеке жактар боюнча түшүнүктүү. Коомчулукка да негизги коомду биздин деген жашап жаткан коомубузга терс таасирин тийгизген маалыматтарды, жалган маалыматтарды таратса, коомчулукка зыян келтирилет. Ошондой эле бийликке же биздин мамлекетке келтирилген зыян. Коомчулук ким аныктайт? Коомчулукка зыян келтирди же келтирген жокпу? Коомчулук негизи коомчулук өзү аныкташ керек да, туурабы? А так негизи сот аныктайт, туурабы? Биз маалыматтарды жыйнап сотко өткөрүп беребиз. Сот ошол жерде тактап, далилдегенден кийин чечим чыгарат. Анда мындай суроо болот атат. Мисалы, акыркы ошол учур болгон Каракулжан районунда биз бүгүн ошол маселени карайбыз да. Кээ бир бизде блогерлер чыгарышпайбы? Мүмкүн тура эле болду деп, же силер кандай карайсыңар, мисалы силердин аялың ушундай барса, ушуна кылса, кандай карайсыңар? Ну, оправдание, адамды өлтүргөнү аныктап атпайбы, мындай актап атпайбы? Туурабы? Вот ошолор ушул мыйзамга жооп береби анда? Дастан Талабаевич, ошо жалган, алар айтылып жаткан маалыматтар жалгандыгы аныкталгандан кийин ушул мыйзамдын негизинде алар да жооп берет. Жок, бул жалган маалымат да эми. Өзү көрбөсө, өзү билбесе, ошол жерде Каракулжады даже керек болсо үй бүлөнү билбесе, атайын чыгарып атпайбы үй бүлөдө ошо коомчулукка. А коомчулукта мына карабайсызбы? Мана терс болуп калды өтө эле. Коомчулук бөлүндү, кээ айтып атышат, да, тура эле ошол тура эле кылды деп, тура эле аялымды өлтүрдү деп жазып атышпайбы ушундай комментарийлер? Дастан Талабаевич, эң туура айтасыз. Ушундай мисалдарды келтирсек болот. Бул мыйзамды колдоп күчүнө киргенде именно ушундай адамдар жалган маалыматтарды таратып, коомчулукта дүрбүлөнгө салган, биздин жарандардын укугуна терс таасирин жүргүзгөн, коомго терс таасирин берген жарандарды жоопко тартабыз биз. Рахмат. Хорошо, карап көрөлүн.